Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан көл таңы көрсөтүүсү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, таң эрте көл таңы берүүсү таңкы саат 8ден 9га чейин түз эфирде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келебиз. Муну менен катар эл ичинен суурулуп чыккан өзгөчө таланттар, өнөрлүү адамдар, кол өнөрчүлөр, айтор бир өзгөчө өнөрү менен айырмаланган чыгармачыл адамдарыбызды дагы менен маек куруп, жагымдуу бир пайдалуу маалымат берүүгө аракетибизди көрүп келебиз. Эгерде сиз дагы өзгөчө талант ээси болсоңуз, бизге WhatsApp номерубуз турат. Ал жака өзүңүздүн өнөрүңүздү тартып жиберсеңиз болот. Биз тандоо жүргүзүп, андан кийин сизге байланышып, биздин куттуу студиябыздын мейманы аталууга дагы мүмкүндүк түзүп беребиз. Ал эми бүгүн 29 апрель күнгө дүйшөмбү, ошентип жаз айынын дагы экинчи айы, билинип билинбей сапары карып бара жаткан мезгили. Ал арада жаңы бүгүнкү жумуш күнүбүз менен баардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Таң эрте туруңуздар жана албетте күнүңүздөрдү көл таңы берүүсү менен бирге баштоого чакырам. Жогоруда айтып өткөндөй, биз бүгүн кол өнөрчүлүк темасынын алкагында кеп кылууну туура көрдүк. Себеп дегенде алдыңкы мүнөттөрдө атайын бизге ат тарытып, жол карытып келип калган биздин кол өнөрчүбүз студиябызга орун алат. Дал ошол себептен өзгөчө айымдарга үйдө олтуруп алып эле жакшы бир киреше табуу мүмкүнчүлүгүн айтып беребиз. Ага чейин азыркы заманда ар бир эле адам бир жумушта иштегенден сырткары дагы кошумча киреше табууга аракет кылуусу керек болуп калды. Себеп дегенде базар экономикасы, ошол эле учурда заман ошону талап кылып жаткан мезгили. Эгерде сиз дагы кантип киреше тапсам болот дей турган болсоңуз, анда өз хоббиңиз тууралуу блог ачууну сунуштап келет экен адистер. Себеп дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздүн хоббиңизди дал ушул телефон аркылуу эле тартып, ошону жакшы кылып жүктөп, элге жеткирип, өзүңүздүн товарыңызды сатуу мүмкүнчүлүгүңүз пайда болот экен. Ошол эле тамак жасайсызбы, же болбосо кол өнөрчүлүк менен алек болосузбу, китеп жазасызбы, ыр жазасызбы, мына ошонун баардыгын жакшы кылып жүктөп, анан өзүңүздү таанытып алуу дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Ошону менен катар Инстаграмда жумуш дагы өтө жеңил болуп калды дейт. Ар кандай сайттарда болобу, же болбосо бүгүнкү күндө эң эле социалдык тармактардын сап башында турган Instagram аркылуу дагы SMM адистигин окуп алып, анан жакшы кирешеге чыксаңыз болот экен. Дагы кандай ыкмалар менен акча табуу мүмкүнчүлүгү бар, мына ушул туурасында кененирээк кийинки түрмөктө айтып беребиз. Жашоо үчүн акча керектигин эч ким тана албас. Эгер сиз аз суммадагы акча менен чакан бизнес баштоого болбойт десеңиз, жаңылышасыз. Төмөндө үйүндө жумушу жок отурган кыз-келиндерге бизнес идеяларды сунуштайбыз. Алгач жашаган аймагыңызга изилдөө жүргүзүңүз. Учурда рынокто эмне актуалдуу, кайсы товарга суроо талап көп экенин билиңиз. Актуалдуу товар сиз жашаган аймакка кайдан келерин, шаар, райондун борборунан же товар чыгарган компания дүкөндөргө жеткирип береби, ошого жараша товар баасын аныктаңыз. Ал товарды саткан атаандаштардын санын тактаңыз. Товарга коюлган бааларды салыштырып чыгыңыз. Эгер атаандаштык көп болсо, товарга коюлган баа арзан болуп, сиз жаңы баштаган иштен пайда таппай калышыңыз мүмкүн. Тамак аш. Кыргызда той аш көп. Демек боорсок, булочка, печенье, санза, торт, чучпара жана башка тамак ашка буйртма алып, бышырып сатсаңыз болот. Алгач үйдөгү уун, май жана башка азыктардан жасап турсаңыз, кийин кардарларыңыз көбөйгөндө бул чыгымыңыздын ордун жаап, бизнес үчүн өзүнчө каражат бөлө баштайсыз. Даамдуу, сапаттуу, таза жасалышы шарт. Баасы, сунуштаган товарыңызга кеткен чыгымдар, азык-түлүк баалары, кызмат көрсөтүү, электр жарыгы же отун суунун баарын эсептеп, ошого жараша баа коесуз. Негизи сиз жасаган азыктын баасы дүкөндөрдөгү баадан арзан, ошол эле учурда өзүңүзгө пайда алып келе тургандай болсун. Ал үчүн азык-түлүктөрдү арзан саткан булак табышыңыз керек. Чекене 1 килограммдын баасы дөңүнөн 10 килограммдан ашса, кандай жеңилдиктер каралгандыгы, азык канча убакытта даяр болору, азыктын кандай түрлөрүн сунуштай аларыңызды так көрсөтүңүз. Алгач кошуна, дос, туугандардан жарнамалоо үчүн жардам сураңыз. Экинчи тарап интернет. Бардык социалдык тармактарга товарларыңыздын сапаттуу, табитти ача турган сүрөттөрүн жүктөңүз. Кызмат көрсөтүү боюнча маалымат, кызыктуу пост жазыңыз. Маалыматтарды, сүрөттөрдү улам жаңылап турушуңуз керек. Сулуулук кызматы.
Азыр айыл аймагында деле маникюр, кошумча тырмак чаптатуу, шыла көңүлүү, сулуулук кызматтарынан пайдалангысы келген кыз-келиндер көп. Кызыгуу, жөндөм, талант керек. 3-4 ай атайын курстан окуп үйрөнүңүз. Интернеттен онлайн сабактарды карап туруңуз. Акыркы модадан дайыма кабардар болуңуз. Өзүңүзгө эң керектүү гана аспаптарды, каражаттарды сатып алыңыз. Эгер ишиңиз жүрүшпөй калса, ашыкчаларын сата албай убара болосуз же арзан баага кетет. Handmade тигүүчү, саймачы, түймөчүлүк шыгы барларга сунуш. Үйүңүздө тигүүчү машина болгону жакшы. Сезонго жараша суук мезгилге жылуу кийимгече, жылуу аба ырайында жеңилин токусаңыз болот. Андан сырткары шейшеп тигип сатыңыз, жер төшөк кураңыз, бижутерия жасаңыз жана башка. Керектүү каражатты арзан алган булак табыңыз. Интернеттен курстарды караңыз, жөндөмүңүздү өстүрүңүз, тажрыйба топтоңуз. Баасы, жайылтуу, таратуу жолдору жогорку мисалдардай. Көчөт өстүрүү. Сиз жашаган аймакта кайсы жашылча жакшы өскөнүнө жараша уругун сатып алыңыз. Сезонго ылайык капуста, помидор, бадыраң, калемпир жана башкалардын көчөтүн өстүрүп сатыңыз. Кайсы жашылчанын сорту актуалдуу, сапаттуу экенин билиңиз. Өзүңүз айдаган жашылчалардын уругун сатыңыз же ишенимдүү адамдан алыңыз. Сиз көбөйтүп сатканда башка сорт болуп калып, кардарлардын ишеничинен чыгып калбаңыз. Адистен кайсы өсүмдүккө кандай кам көрүү, жер семирткич керек экенин билүү кажет. Эфирибиз онда урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми бүгүн 29 апрель күнү жарык дүйнөгө келген мекендештерибиз болсо, же жөн гана жакындарыңызга жакшы калуу тилек арнагыңыз келсе, анда биздин WhatsApp номурубуз иштеп жатат. Ал жака өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырып өтсөңүз болот. Ал эми биз эфирдин соңунда бардыгын өз дарегине жеткирип, жагымдуу музыкалык чыгарма арноого дагы даярбыз. Ал эми биз бүгүн кол өнөрчүлүк темасынын алкагында кеп кылуудабыз. Кол өнөрчүлүк демекчи, салттуу, көркөм кол өнөрчүлүктөн сырткары бүгүнкү күндө кол өнөрчүлүктүн дагы бир катар жаңы түрлөрү пайда болду. Мына ошо менен дагы алек болгон айымдарыбыз жок эмес. Алардын катарына токуу өнөрүн киргизсек болот. Ар кандай кол баштыктарды, оюнчуктарды, айтор кийим-кече бардыгын токуп, жаңы бир негизде сонун кийим-кечелерди тартуулап, өзүнүн кол өнөрчүлүгүн тартуулап, ошол эле учурда жакшы бир акча таап жаткан учурлары. Андыктан келиңиздер, негизи эле токуу өнөрү аркылуу биздин нерв системабыздагы жакшырып, эс алып, жакшы бир ой жүгүртүүлөр келет экен дагы, фантазиябыз иштейт экен. Ошол эле учурда стресске, депрессияга түшүп калуудан дагы оолак болууга шарт түзөт экен. Келиңиздер, анда кененирээк токуу өнөрү, анын түрлөрү тууралуу кененирээк кийинки түрмөктө айтып беребиз. Колго токулган байпак кийим, баштыкча, айтор, трикотаж буюмдарынын кымбат болушу оң касиеттерге байланыштуу. Анткени биринчиден оригиналдуу. Көпчүлүк адамдар үчүн бул сапат абдан маанилүү. Анткени ал көпчүлүктөн айырмаланып турат. Дүкөндөн кадимки нерсени сатып алсаңыз, көчөдө сейилдеп жүрүп, ошол эле кийимчен башка адамды оңой эле жолуктура аласыз. Ал эми колго токулган кийим бул жалгыз сизде гана болот. Сапаты. Колго токулган бардык кийимдин сапаты мыкты болот. Чебер өз колу менен кичинекей бир нерсени жасаганда, ал өзүнүн жан дүйнөсүн жана сүйүүсүн ар бир илмекке салат. Мындай кийимдерди кийүү абдан жагымдуу болот. Ал эми мода тармагында. Эгерде сиз модалуу жана сулуу болгуңуз келсе, токулган кийимдерди алыңыз. Ал белгилүү брендтердин кийимдерине караганда арзаныраак. Ар кандай стилдеги жана оймо чиймелер каалаган формага оңой жарашат. Практикалык. Трикотаж буюмдары аба ырайынын бардык шарттары үчүн идеалдуу. Калың жиптен жасалган буюмдар жылуу үчүн мыкты. Ал эми ачык токулган жиптер жай мезгилине ылайыктуу. Дүкөнгө барып, жогорку сапаттагы жиптердин бир канчасын алып, бош убактыңызда токуганды үйрөнүп коюу сиз үчүн оң натыйжасын берет.
Телевизионда урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биздин студиябызга келип калган таланттуу кол өнөрчү мейманыбыз бар. Анда мен сизге тааныштырып өтөйүн. Касым Тынысанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти, жаш кол өнөрчү Жунуш Алиева Сезим бизде конокто. Саламатсыңбы? Саламатсыздарбы көрөрмандар. Менин атым Жунуш Алиева Сезим болот. Мен Аксуу районунун Теплоключик айылынын тургуну боломун. Айта кетсем, өзүм жөнүндө 2003 жылкы Касым Тынысанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинде 2-курсунун студенти болом. Саламатсың, жакшы. Саламатсызбы? Анан окуудан сырткары мына ушундай кол өнөрчүлүк менен алектенесиң, э? Ооба, албетте. Негизи бул деген башында как хобби, кызыгуу болуп эле кеткен, бирок азыр уже көп жыл болду. Алектенип атканыма 4-5 жылдан ашып кетти. Муну сага ким үйрөттү, же болбосо интернет тармагынан эле өзүң көрүп үйрөнүп алдыңбы, же атайын курстарга жазылып үйрөндүңбү? Бул окуя жөнүндө айтып кетсем, негизи кыскача буну эң башынан мамам баштап кеткен. Кечинде отуруп эле интернетте чукулап отуруп, бир оюнчукту токуду эле аю формасында. Андан кийин мени үйрөтүп ошойдон өнүгүп кетти. Демек, апаң үйрөткөн экен, э? Ооба. Жакшы. Анан токуунун дагы атайын жеңил, оор түрлөрү барбы? Айталы, мисалы, мына ушундай сонун курчактарды токуу бир аз оорураак болуш керек, э? Башка кийим кече токуганга караганда. Же бирдей элеби токуу? Негизи бул ай карасаң жеңил эле, бирок буга аябай көп убакыт керек, эмгек керек. Ар бир петлясын кылып чыгуу үчүн ошол убакыт, эмгек талап кылат. А так мындай караганда өзүнүн размерлери, анан чоңдугу менен айырмаланат. Негизи алдыгы чоң оюнчук, кукла, көйнөгү дагы оор болуп кетет, ошон үчүн баасы дагы дал келет да. Кымбатыраак, э? Ооба, бул жерде ар бир деталь көрүп отурабыз. Ар бир ар башка экен, э? Бут кийими, даже ички көйнөгү бар. Анан буга канча убакыт кетет? Мисалы, мол оюнчукту токуш үчүн канча убакыт сарптайсың? Буга калп айтпасам, бир 4-5 саат кетет. Негизинен көп бир отурганда туруп кетесиң, тамак жасайсың, окуйсуң, анан ошон үчүн ушунча убакыт болуп кетет. Анан эми мындай форма кантип чыгат? Ошону айтып берчи, ичине эмнелер салынат? Бунун формасынын өзүнүн эмеси болот, схемасы, ошол боюнча токуйсуң. Сүрөт болот, э? Ошол сүрөткө жарашабы? Ооба. Же калыбы болуп атайын? Бунун өзүнүн бүткөндөн кийин, жасалып бүткөндөн кийин формасы болот, бирок ага чейин бул ар биринин ар бир мүчөлөрү отдельно да болот. Анан бул жердеги мындай шууруларды, көздөрүн, жип шуусун негизи эле каяктан аласың? Буну Каракол шаарынан эле жип саткан. Баасы жеткиликтүү элеби? Өзүнүн самоценасы болот, анан ошого карата баардыгын алып чыгып, анан ошо боюнча сатабыз. Бул оюнчуктарга жараша дагы атайын жиптин дагы түрү болсо керек. Бул атайын бышык, э? Кармаганга ыңгайлуу. Муну жууп туруп эле кайра колдоно берсе, көп убакыт кызмат кылат экен, э? Экологиялык жактан абдан таза. Муну көбүнчө баягы кичинекей балдардын алып берип жатканда эч кооптонбой эле алып берип койсо болот экен да, бир жерин тытып кетет, сыйрып кетет дебестен, э? Ооба, ошол жагы абдан жакшы. Анткени бул деген оюнчук катары кетет, как майда моториканы иштетүүгө дагы жардам берет, э? Как подарок, просто үйгө коюп, кооздук үчүн дагы. Да. Анан бул жерде ар түрдүү ушундай форманы көрүп атабыз, оюнчуктарды, курчуктарды, мультфильмдеги персонаждарды. Анан мунун баарын өзүң тандап аласыңбы? Көңүлүңө жаккан эле туурап жасай бересиңби? Ооба, ошол дагы абдан маани берет. Анткени мага жаккан өзүмдүн ишимди эле тандап токуйм. В конце кандай эме чыгат экен, оюнчук, менин ишим деп ошол боюнча карап жасайм. Анан сага буйрутма беришеби, атайын мага ушундай кылып жасап берчи, ушундай оюнчук деп?
Аха, көптөгөн заказдар көптөгөн эмес, мен көбүнчө негизи выставка, мероприятияларга чыгып турам. Ошол маалда мен номеримди алып, мага обращаться этип, ошондой заказдар берип турат. Негизи булар сатылат, Ооба. Жакшы. Демек үйдө отуруп алып эле окуудан сырткары мына ушундай сонун кол өнөрчүлүк менен алек болуп, бош убакытты текке кетирбестен, ошол эле учурда каражат табуу, киреше табуу мүмкүнчүлүгү бар экен, Анан сен муну дагы башкаларга үйрөтөйүн деген оюң жокпу? Же болбосо сага келип кайрылып, үйрөтчү, сонун жасайт экенсиң дегендер барбы? Негизи мастер-класс өткөрүү деген ойлор бар болчу, бирок азыр пока ошол университетте окуп, как раз практикамда башталып аткан, азыр пока башталына элек, бирок ушундай ойлор бар. Убактың болбой жатат, Убактың болсо эле буюрса, буларды дагы башкаларга үйрөтүп, Анан бул жерде башка кол өнөрчүлөрдөн көрбөгөн өзгөчө бир буюм тайымдарды көрүп турам. Бул дагы бир жаңылык экен, Как раз. Бул биягы даяр, сатып аласың, анан өзүң каптап, мындай кылып коздоп коесуң, Современный болуп, ушундай бадоктор чыгып атканынан ошону ойлоп таап, токуганды туура көрдүм. Азаматсың. Буга кызыгып аткандар көп эле болуш керек, өзгөчө кичинекей балдар, шунчалык жакшы көрүшөт. балдар алышат. Анан буларды сен атайын дүкөндөргө алып барып коюп сатып бериңизчи деп, ошентсең дагы болот болуш керек, атайын келишим түзүп алып, Болот. Негизи ушундай кайрылып атайын кыла элекмин. Мындай эле мероприятияларга чыгып турам, анан ошол заказдарды алып, атак магазиндерге чыгара ала элек. Же болбосо бүгүнкү күндө өзүң билгендей, баягы интернет айдыңы ушунчалык өнүгүп жатпайбы, социалдык тармактар, атайын өзүңдүн баракчаңды ачып, ал жака жүктөп сатуу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болсоң болот, Негизи Инстаграмда баракчам бар эле, Тойспай сезим деген, бирок азыр ошого тилекке каршы аккаунтум взломан болду же кандай кире албай калдым. Анан мунун наркы канча сом билсек болобу? 150 сом. Бияктан негизи могу кичинекей. Бул жерде кол эмгек болуп атат, сүйүү болуп атат, Дагы оюнчуктарыңа токтоло кетсең, өзүң жакшы көргөн, ушунчалык жүрөгүң менен жасап, баягы көрүп алып бүткөндөн кийин дагы ишиң бүткөндөн кийин рахат алып, кайра карап суктанган эмгегиң жөнүндө айтып берсең. Мындай айта кетсем, могу кичинекей оюнчуктар, Үлүл экен, үлүл, булар брелоктор болуп саналат, булар ключницалар болот. 150дөн 1,5 чейин барат, бирок өзүмө жаккан оюнчукту айта кетсем, бул билди карасак абдан мындай тыккан, аккуратный болуп көрүнөт, өзүмө аябай жагат. Бул иштерди мен жалгыз эле жасабайм. Үйдөгү мамам жардамы менен, үй бүлөм менен чогуу жасайм. Мындай частный спектр болгондуктан, мамам, бир тууганым, папам жардамдашат. Анан бул жерде баягы өзүң көргөндөн сырткары эле өзүң дагы фантазияңды иштетип, бул жерде баш кийимин кандай кылып койсом болот, кофтасын кандай кылып койсом болот деп өзүң өңдөрүн дагы тандайт болушуң керек, Негизи биякта өңдөр дагы очень важную роль играет. Анткени бири-бирине дал келтирип, негизи бул жөн эле кукла болсо, мондай детальдарды кошуп, гүл-пүлдөрдү эметип, топчуларды кошуп коебуз. Жакшы. Анан сезим, сен кол өнөрчүлүктөн дагы сырткары ыр дагы жазат экенсиң, Бизге бир куплет ыр окуп бербейсиңби? Өзүңө жаккан, жакшы көргөн, сен сыймыктанган бир ырыңан. Негизи ошол ырларды жазам, бирок орусча да. Болот, орусча. Кыскача айта кетсем. Семья – это дом – это убежище, в котором мы живем, общество, в котором мы растем. Реализуясь в личность, шедевры создаем, искусству целиком себя отдаем, усовершенствуя навыки, вновь в рост встаем, голову ввысь подняв, гордо по улицам идем. Но порой мы забываем, что все как один умрем, тут чего-то ждем, работаем лишь в том, всю неделю едим и пьем, а потом жалуемся, что до богатства не достаем, отвечая за добро злом, притом нам был дан лишь один талон, ведь жизнь это сон, хрупкий и мраморный дон, откуда нам слышен тоненький стон, где каждый хочет защитить свой трон, и чтобы он не понес урон, им нужен эталон. К примеру, тот, кто не будет посещать спа-салон и сам по себе будет силен, как слон, пардон, но когда же мы поймем, что несмотря на сколько высоко мы поднялись, все равно упадем, что рано или поздно уйдем, совершив
завершим свой путь и на этот раз погрузимся в вечный сон. Азаматсың. Баягы өмүр, жашоо, өлүм баардыгы бир ыргакта кете берет, аны токтотууга мүмкүн эмес. Ошол эле тамак ичебиз, уктайбыз, өзүбүз жакшы көргөн нерсе менен алек болобуз, ар бир көз ирме менен ырахат алабыз. Ошону баяндап бир камтып кетипсиң, э? Азаматсың. Анан келечекте ким болгуң келет? Мыкты мугалим, жазуучу, кол өнөрчү баардыгын айкалыштырып, э? Негизи азыр ошол башталгыч класстардын мугалими катары кесипте окуп жатам, бирок андан тышкары дагы бул ишти улантып, развиваться этип, өнүктүрүп, силер айткандай ырларды жазып, өзүмдү как личность катары өнүктүргөндү каалап жатам. Азаматсың. Баягы бул оюнчуктарды жасап жатканда дагы ар бирине ушунчалык сүйүү, мээрим катылат да. Анан окуучуларга дагы билим берип ошондой, башталгыч класстын окуучуларына ар бирин түшүндүрүп берип, ошол сыяктуу эле мага түшүнүккө болуп муну дагы балдарга дагы үйрөтсөң болот окшойт менимче. Ооба, буюрса, только башталгыч класстар болгондуктан алар көп колдору моторикасы иштейт албетте, бирок андан катарында старшеклассниктерди же мугалимдерди же каалаган кишилерди дагы үйрөтөт элем. Азаматсың. Анан айтып берчи, ушу бизге токуш үчүн кандай элементтер, инструменттер керектелет? Бизге аны айта кетсем, инструменттер бул деген албетте жип натуралдык, көбүнчө биз деген ушундай көрүп турган жип, э? Биз деген бул жип эмне деп аталат? Талкынданып унутуп калдым, окшойт. Бирок бул деген мындай прочный да, аябай холофайдер салынат ичине, крючок менен кылынат, кол менен эле крючок менен кетет. Бул току дагы ар бири ар башка токулат экен, э? Баардыгы окшош эмес экен да, карап отурсам. Мындай карасам, мындай полностью бул эмеси, фигурасы полностью мындай кетет, просто үстүнө биз көйнөктү тигип коебуз. Да, некоторые вот как этот шраф ар кандай часть менен отдельно токулат, ар кандай. Жакшы. Анан айтсаң, ушул оюнчуктарды жасап жатып, кечке майда нерселер менен алек болуп атып, анан чарчап кетпейсиңби же тескерисинче рахат аласыңбы? Чын айтсам, кечке отуруп кыла бергенде тажап, колдоруң дагы кармагысы келбей, бир аз которайынчы деп, уставать этип баштайт, ошондуктан мындай туруп кетесиң, бирок буну бүткөндөн кийин, өзүң бүткөндөн кийин, ушундай иток чыгардым, сон болду деп өзүң рахаттанып каласың. Анан башында алек болуп баштаганга караганда бүгүнкү күндө маңыздуураак чыгып, көркөмдүүрөөк чыгып, өзүңдүн купулуңа толуп калдыбы? Улам барган сайын жакшыра берет да, барган сайын кол көнөт, э? Да, каждый цвети дагы, формасы дагы сон болуп чыгат. Жаңы улам бир нерсесин кошуп, э? Анан бул жерде чачы дагы ушунчалык сон экен, өзү. Чачын дагы өрүп чыгасың да. Өрүп, бул да токулат экен, э? Анан муну кантип мындай тармал формага келтирип коесуңар? Өзү эле ушинтип бүткөндө ушундай болуп калабы? Нет. Буну крючок менен эле, бул негизи булар крючок менен эметилген эмелер, бирок кол менен мындай өрүп чыккан дагы куклалар бар. Мына фестивалдарга катышам деп калдың, атайын кароо сынактарга. Ал жактан көбүнчө кимдер кызыгуу артышат буга? Айымдарбы же кичинекей бөбөктөрбү? Чындыгында бун столго коюп мероприятие өткөрүп атканда көбүнчө балдары ата-энесин жетелеп келишет да. Буну алам, тигини алам деп, анан ата-энелери алып беришет. Азаматсың. Эң мыкты. Сага ийгилик каалайбыз, дагы көптөгөн ийгиликтерди багындыра бер. Анда сага эркин микрофон болсун, жалпы өзүңдүн тааныштарыңа, ата-энеңе салам жолдоп койсоң болот. Саламатсызбы, кыргыз элим. Мен абдан бул жака келип, телевидение чакыргандыгы үчүн чоң рахмат айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Жана өзүмдүн тааныштарыма, туугандарыма жана менин ата-энеме салам жолдойм. Азаматсың. Ал эми бизде конокто Касым Тынстанов атындагы Ыскөл мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти, кол өнөрчү Сезим Жунушалиева конокто болду. Ал эми Көл таңы берүүсү атайын кичинекей бөбөктөргө арналган мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик саясатты жүргүзүү максатында алгачкыдардан болуп кыргыз тилинде тартылган Козулар мультфильмин сунуштайбыз.